Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Кафе-ресторандардын иштөө мөөнөтү узартылды. Бишкекте карантиндик чектөөлөр жеңилдетилип, кафе-ресторандар жана башка тамактануучу жайларга эртең мененки саат 7ден түнкү 12ге чейин иштегенге уруксаат берилди. Супермаркет, соода борбор, соода үйлөрү, комплекстери, дүкөндөр тармагы мурункудай эле эртең мененки саат 7ден түнкү саат 12ге чейин иштешет. Сейил бактарда сейилдөккө киргизилген чектөөлөр алынып, велосипедтерди кирейге берүү ишмердүүлүгүнө уруксаат берилди. Ошол эле учурда тойкана жана көңүл ачуучу жайлардын, тактап айтканда түнкү клуб, бар, караоке клуб жана башкалардын иштөөсүнө уруксаат берилет. Мегаком компаниясын эми жаңы жетекчи башкарат. Альфа Телеком мамлекеттик ишканасынын жетекчисинин милдетин Абдулла Суранчиев аткара баштады. Суранчиев 2013-14 жылдары ички иштер министри болгон. Акыркы жылдары Альфа Телеком компаниясынын башкы директорунун биринчи орун басары болчу. Мегакомду 2010 жылдан бери башкарып келаткан Акылбек Жамангулов шайлоого аттангандыктан кызматтын тапшырды. Ал парламенттик шайлоого Биримдик партиясынын курамында барат.